Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Агартуу тармагындагы жаңы реформа, 12 жылдык билим берүү системасы министрликтеги көйгөйлөрдү чечеби. Ипотекалык үйлөрдүн баасы өзгөрдүбү. Бишкекте чарчы метри $1400 болгон турак үйлөр курулууда. Аял деген 3 тамганын ичинде бүт ааламды титиреткен чоң күч бар. Доорду өзгөрткөн аял лидерлеринин форуму. Өлкөнүн 12 жылдык окутууга өтүү аракети ар кандай сын пикирлерди жаратууда. Адистер буга билим берүү министрлиги мектептерди 12 жылдык билим берүү системасына өткөрүү боюнча маалыматты элге туура жеткире албай жатканында дешет. Айрыкча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сунушталган программага каршы пикирин айтып, көп узабай оюн өзгөрткөнү талкууну чыңалтты. Маселе жогорку кеңеште да байма-бай көтөрүлүп, айрым эл өкүлдөрү бул системага министрлик даяр эместигин ачык эле айтып келишет. Билим берүү министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык аталышындагы мамлекеттик программаны сунуштаган. Ал реформага ылайык 6 жаштагы балдар милдеттүү түрдө мектепте билим алыш керек. Ал эми 10-11, 12 класстын окуучуларына кесипке багыт бериле баштайт. Баланын 6 жашынан мектепке баруусу ата-энелерди тынчсыздандырууда. Анткени баланын бою, физикалык абалы китеп салынган сумканы көтөрүүгө туура келбей калат дешсе, окуу программаларынын оордугу баланын сабакка болгон кызыгуусун жоготорун айтышат. Деген менен министрлик бул реформа этабы менен ишке ашырылып, билим берүүдөгү көйгөйлөр жоюлуп, агартуу тармагынын сапаты жогорулайт деп ишендирүүдө. Ошол эле учурда 12 жылдык окууга өткөндө мектептердеги класстар жетиштүүбү деген суроо жаралат. Мектептерде 12 жылдык окутууга өтүү системасы коомдун кызуу талкуусунан арыл элек. Бүгүнкү күндө бул боюнча өлкөнүн саясий ишмерлеринин тарта карапайым калкка чейин өз пикирлерин айтып жаткан кези. Маалым болгондой, жуманын башында Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө даяр эместигин айрым депутаттар ачык эле айтып чыгышты. Алардын бири эл өкүлү Камила Талиева. Ал билим берүү министрлигин сындап, азыр 12 жылдык окууга өтүү ишке ашпай турганын, андыктан ал алгач билимдин сапатын күчөтүп, 10 жылдык билим берүүгө өтүүнү сунуштаган. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакын аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен без комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жасайт деп. USAID-тин 24 проектсин 22си жабылып калыптыр. Эки эле проект калыптыр. Информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошончон айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ал тургай айрым депутаттар 12 жылдык окууга өтүү боюнча ата-энелерге кеңири түшүндүрүү иштери жүрбөгөндүктөн толук маалыматы деле жок экенин айтып чыгышты. Мындан улам эл өкүлдөрү билим берүү министрлигине кайрылып, Бишкек менен чектелип калбастан, жерлерде мектептерден да кабар алып, алар менен да тыгыз иштөөгө чакырышты. Бүт жерлерге эртерээк мына сентябрдан окуу башталат. Андан кийин дагы ушундай ызылдашып, мен укпай калыпмын, билбей калыпмын деген болсо сиздерге сөз тиет. Ошон үчүн аракетин айтып атабыз, ооба кылык жасап атабыз. Билип атат деп эле Бишкек менен эле чектелбестен алыскы райондор бар. Ал эми көп өтпөй эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү туура эмес деген оюн Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Биздеги мектептеги билим берүү өтө начарлап кетти. Ушул түйшүктү чечмейинче башка системага умтулуунун кереги жок. Жактоочулар чет мамлекетке барып окууга ыңгайлуу болот дешет. Статистиканы алып көргүлөчү, болгону 3-5% гана бүтүрүүчү Европа, Америкага барып окушат экен. Калганы КМШ мамлекеттеринде жана өз өлкөбүздө эле жогорку билим алууну улантышат. Финансылык, экономикалык жагынан да өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 миңден ашык кошумча мугалим, 200-дүн тегерегинде кошумча мектеп жана башка. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев бир күндөн кийин 12 жылдык билим берүү системасына өтүү тууралуу оюн өзгөрткөнүн кайрадан Фейсбуктагы расмий баракчасына жазып чыкты. Анда Ташиев бул маселе боюнча эксперттер, билим берүү министрлиги жана президент Садыр Жапаровдун катышуусунда талкуу өткөнүн, анын натыйжасында сунуш кылынган окуу системасын колдой турган жазды.
Мамлекет башчысы да бул маселеге көңүл буруп, тынчсыздануусун билдирип, бардык тобокелдиктерди эске алуу менен билим берүүдөгү реформаны этаптарга бөлүү менен дыкат ишке ашыруу чечимин кабыл алды. Башкача айтканда, баштапкы ойлонуштурулган шартта эмес, акырындык менен улам кемчиликтерин жоюп, жетишпегенин толуктап отуруп ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Буга макул болсок болот. Ал ортодо Билим берүү министрлиги Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүнү этап менен киргизүү улантууларын жар салды. Тактап айтканда, билим берүүнү трансформациялоо 6 жаш курактан тартып бир окуу жылын кошуп коюу менен чектелбейт. Ал окуутун сапатын жогорулатууга, мектеп программасын жүгүн жеңилдетүүгө жана билим берүү системасында көйгөйлөр жоюуга багытталган. Мындан улам министрлик ар бир кадамды кылдаттык менен талдап жатышканын айтты. Биз биринчи, анан экинчи классты ошол жаңы программа менен кадам шилтейин деп турабыз. Калгандарын болсо азыр талданып атат да. Карап көрөлү. Бизге эми президентибиз, анан Садыр Нуркожоевич, анан Камчыбек Кадыршаевичтер баш болуп, эми ушундай чоң деңгээлде ушу билим берүү системасына ушунча көңүл бөлүнүп атат. Эмне үчүн? Анткени бул балдар биздин келечегибиз, анан бул абдан мындай маанилүү суроо. Ошондуктан дагы бир жолу бизге айтып атат, абдан жакшылап кылдаттык менен карагыла, анализ кылгыла, анан туура кадамдарды шилтегиле деп атат. Ошон үчүн биз азыр мындай тез арада баарыбыз баягы практиктер менен, окумуштуулар менен, эксперттер менен ар бир ошо кадамыбызды кайрадан талдап атабыз. 12 жылдык окутуу системасы боюнча ата-энелер тарабынан тынчсыздануулар пайда болуп, алар 1-класска бара турган балдар кичинекей болуп калат деп тоочулап турушат. Ал эми адистер жаңы окутуу системасында 1-класстын өзгөчөлүгү сабак оюн түрүндө өткөрүлө турганын, эң негизги басым бул жерде балага билим берүү эмес, анын социалдашуусуна маани берилерин айтышууда. Бул ата-энелердин тынчсыздануусу, туура тынчсыздануу. Биз баягы мектепте билим берүү дегенде такыр башкача элестетип алганбыз да. Мектепке келсе эле партага отурса, эч кыймылдабай мугалимдин айтканын аткарып, тапшырманы аткарып эле аткаруучу болуп калса деген жок. Биздин 1-класстын өзгөчөлүгү бул сабак оюн түрүндө өткөрүлүш керек. Анан эң негизги басым бул жерде билимге эмес, социалдашууга. Бала өзүн кантип алып жүрөт, башка балдар менен мамиле түзө алабы, тапшырма берилсе командада иштей алабы, өзүнүн пикирин айта алабы, өзүнүн баягы айлана чөйрөндө болуп атканга реакциясын билдире алабы, мугалим менен адекваттуу сүйлөшө алабы. Ушул маселелер эң негизги да. 1-класста ата-энелер коркпой койсо болот, эч кандай алардын билимин текшерип алынбайт. Жашы жеткен болсо эле алынат, анан балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен окуу процесси уюштурулат. Билим тармагы өлкөнүн ар бир үй-бүлө мүчөлөрү үчүн алдыңкы келечек үчүн маанилүү. Мындан улам коомдун кызуу талкуусуна алынып, ушул кезге чейин жаңы система тууралуу толук жана жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрмө берилбей жаткандыгы көпчүлүккө ар кандай ой салууда, дейт профессор Алмазбек Акматалиев. Ал эми бул системаны түптө татаал каржылоону да талап кылары маалым. Бирок дүйнөлүк практиканын алкагында бул система кеңири колдонулат жана колдоого алынары да белгиленет. Чынын айтканда, жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен берилген суроолорго эч ким деле мындай түшүндүргөн жок. Тилекке каршы. Жөнөкөй эле суроо, эмне үчүн 12 жыл, эмне үчүн андай болуп атат, себеби эмне, даярбызбы, даяр эмеспизби деген, эми бул мындай мыйзам ченемдүү эле суроолор да. Эми биз эч качан унутпашыбыз керек, Кыргызстан бул демократиялык мамлекет. Анын үстүнө соц тармактар, телевидение, көз карандысыз маалымат каражаттары толтура. Ошон үчүн мындай диалог менен сүйлөшүп, суроолорго жооп берип, далилдеп, аргумент таап, анан саясат жүрүш керек. Тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен мындай жөнөкөй түшүндүрүү болгон жоктой сезилип атат да. Ошол эле учурда Алмазбек Акматалиев бул маселе мурда эле чечилгенин, тагыраагы убагында өлкө башчы Садыр Жапаров өзү колдогонун, бирок ишке ашыра баштаганда жаңы жагдайлар пайда болгонун айтты. Ал тургай Акматалиев бардыгына кылдат карап киришкенге убакыт деле болбогон деп эсептейт жана бул иште кичине шашып кеттикпи дегенде оюн айтты. Шашпайлы. Быйыл 25-жылы 6 жаштан 1-класс деп кабыл алалы. Ошолор 12 классты бүтсүн. Азыркы 2-класс, 3-классты окуп аткандар, алар 11 класс менен бүтүп кетсинчи. Каяка шашабыз? Эгер биздин максат сапат болсо, жакшы даярдык болсо, анда ушул жол туура. Шашпаш керек. 2 жылдан кийин дагы каталарыбыз чыгышы мүмкүн, туурабы? Аларды изилдеп, шашпай мектептерди салып, китептерди чыгарып, жаңы муундагы мугалимдерди даярдап, шашпай. Бирок биз 12 жылдык деген баягы стратегиялык максаттан кайтпашыбыз керек.
Коомчулукта дагы 12 жылдык окуу боюнча ар кандай кайчы пикирлер бар. Айрымдары бул системаны колдоого алышса, кээ бирлери биринчи мектептерде китеп көйгөн чечип алсын деген ар түрдүү пикирлерин айтышууда. Боюм 12 жылдык болгондо баягы эле класс жетишпей калат чынында эле, бирок мен школдо иштегем кичине. Анан класс жетишпей калышы мүмкүн. А бирок анын баарын дайындап алыш керек болчу, жана айткандай эле. Мен каршымын. Себеби биз 10 жылда бербеген нерсени 12де кантип беребиз. Анан негизи балдар деле чарчап калат экен. Мугалимдер деле чарчап калат экен. Анан сапаты болбойт экен. Негизи тура эле го дейм, анткени башка өлкөгө биз тапшырып жатканда 1 жыл бул жактан окушубуз керек болуп калат да. 1 жыл бул жакта көбүнчө окуучулар калып жатат, бул жак бир университетте окушупчу 1 жылга. Ошон үчүн тура эле го деп ойлойм. Эске салсак, Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Ал эми сунушталган программа ишке ашса, анда билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Ошондой эле учурда окуп жаткан окуучулар 1 класс жогорку класска которулат. Ал эми республика боюнча 12 жылдык билим берүүгө даярдоо курсунан 17 миңге жакын мугалим окутулду. Мугалимдерди окутуу үчүн атайын Сингапурдан адистер келип, жерлерде сабак өтүшкөн. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Жума Баян. Ипотекалык батирлердин кымбат баасы коомчулукта талкуу жаратууда. Анткени чарчы метри $1400 деп айтылган баа капчыгы жука калк үчүн кыйынчылык жаратат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде көтөрүлгөн бул маселеге айрым эл өкүлдөрү нааразы пикирлеринде билдиришти. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаевдин айтуусунда ынтымак турак жайында салынган үйлөрдүн чарчы метри $650 $1400 чейин бааланат. Орун басардын бул сөзүн Мам ипотека ырастап, ынтымак турак жайында салынган үйлөрдүн сапаты, жайгашкан аймагы бул баага туура келерин билдирет. Ошол эле учурда ипотекалык үйлөрдүн баасы өзгөрбөгөнүн, салынган турак үйдүн жарымы социалдык, арзан жана жеңилдетилген ипотекалык шарттар менен кезеги жеткендерге чарчы метри $650 берилип, калганы үлүштүү курулуш ээлерине $1400 тапшырылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы куруп жаткан турак жайлардын баасы ар башка коюлган. Ал салынып жаткан үйдүн жайгашкан аймагынан сырткары ички сырткы жасалгаларынан да көз каранды. Мындан улама талкуу жараткан турак жайдын курулушу бүтсө, үй алуу үчүн кезеги жеткендерге ипотекалык шарттардын негизинде батиринин 1 чарчы метри 61 миң сомдон эсептелинип, 25 жылга 4,8% чен менен берилет. Ушул эле турак жайдын жарымы үйдүн 50% төлөгөн үлүштүү курулушчуларга 1 чарчы метри 124,333 сомдон эсептелинип, 8% чен менен 15 жылга бөлүнөт. 1400 бул Бишкек шаарындагы Байтик батирия дарегиндеги ынтымак конушунда. Ипотекалык батирлердин кымбат баасы коомчулуктун көңүлүн бурду. Турак жайы жок жүргөн жарандарга жеңилдетилген шартта берилет деген турак үйлөрүнүн экесе кымбат бааланганы мамлекеттик ипотекалык компанияга сындарды жаратты. Буга мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаевдин жогорку кеңештин тармактык комитетинде турак үйлөр $650 $1400 чейин бааланат дегени мисал. Отурумдагы айрым эл өкүлдөрү мындай кымбат баага нааразычылыгын билдирип, колунда жокторго жеңилдик каралбай калганын айтып чыгышкан. 650ден 750ге чейин өсүшү мүмкүн деген жооп алганбыз да. Азыр мен таң калып атам да, 2 барабар бааны айттыңыз да, ошондо адамдардын дагы сортко бөлүп койдуңар банда очередь боюнча. $650 кимдер алат? Бая бебечара, жетим жесирлер алабы? 1400 ким алат? $1000 ким алат анда?
Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания талкуу жараткан турак үйлөр салынып жатканын билдирди. 1 чарчы метри $1400 сатылат деген Баатирлер борбордун түштүгүндөгү Байтик Баатыр 1 дарегинде курулууда. Ынтымак турак жайында салынып жаткан бул үйлөрдүн курулушу бүтсө, жалпы 52 блоктон турган 8100 Баатир колдонууга берилет. Турак жайдын өзгөчөлүгү ар бир блок 18 кабаттан салынып, өзүнүн унаа токтотуучу жайынан сырткары бала бакчасы, мектеби каралган. План боюнча курулушу бүткөн үйдүн жарымы социалдык, арзан жана жеңилдетилген ипотекалык шарттары менен кезеги жеткен жарандарга тапшырылса, калганы үлүштүү курулуш ээлерине берилет. Бул үйдүн өзгөчөлүгү локациясына жараша болот. Бул үйдө деген бир бөлмөлүү үйдөн 4 бөлмөлүү үйгө чейин курулат. Бир бөлмөлүү үй 47-13 квадрат метрден башталат. 4 бөлмөлүү үйлөр болсо 131 квадрат метрге чейин болот. Кезектеги турган жарандарга $650 берилет. Ал эми үлүштүк курулуш механизми боюнча алган жарандарыбызга $1400 болуп калат. Бул ынтымак турак жайындагы үйдүн курулушу бүтсө, мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алуу үчүн кезеги жеткен жарандар ипотекалык шарттардын негизинде алган Баатиринин 1 чарчы метрин 61 000 сомдон 25 жылга чейин 4,8% чен менен ала алат дегенди билдирет. Ал эми үлүштүү курулуш турак жай алуу үчүн үй наркынын 50%дан кем эмес каражатын төлөгөн жаранга 1 чарчы метри 124 330 сом деп бекитилип, калган суммасы 8% чен менен 15 жылга бөлүнөт. 1400 деп айтылган сумма чындыгында эле бар. Бул ынтымак объектисинде. Ошол эле объектте мисалы кезектеги жарандар болгон 61 000 сомдон алышат да. Кезеги жетет. Кезеги жеткенде ушундай сумма менен 25 жылга 4,8% менен турак жайга ээ болушат. Ал эми үлүштүк турак жай механизм боюнча чындыгында эле чарчы метр баасы 124 330 сомго бекитилген. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционерлик коом эмеспи. Ар бир турак жай объектисинин баасы биздин директорлор кеңешинин атайын чечими менен белгиленет. Мында болсо жалпы инфляциянын деңгээли, курулуштун баасы, ушундай нерселер эске алынып, анан баалар белгиленет да. Мамлекеттик ипотекага салынып жаткан ар бир объекттин жарымы үлүштүк турак жай боюнча, калганы кезекте турган жарандарга берилет. Анткени үлүштүк турак жай механизминин негизинде түшкөн каражаттар менен учурда Кыргызстан боюнча 62 000ден ашык Баатирдин курулушу жүрүп жатканын. Буга улай 2025 жылы өлкө боюнча 5 000ден ашык турак үйдүн ачкычын тапшыруу пландалып жатканын билдирди. Ушул 2025 жылы болсо 5 000ден ашык Баатирдин берилиши күтүлүүдө. Мен башында айтып кеткендей, ар бир объект боюнча биз жарымын үлүштүк турак жай боюнча беребиз, жарымын кезектеги жарандарга беребиз. Кезектеги жарандарыбыз болсо 3 багыт боюнча турушат. Жеңилдетилген ипотека бул мамлекеттик бюджеттик тармакта иштеген жарандар үчүн, социалдык ипотека калктын атайын категориясы үчүн жана арзан ипотека расмий жеке тармакта иштеген жарандар үчүн. Биз ушул 3 багыт боюнча пропорционалдуу түрдө Баатирлерди бөлүп, анан ээлерине сунуштайбыз да. Бишкек боюнча айта кете турган болсок, Маликов дарегинде 476 Баатир, Айтматов дареги боюнча 612 Баатир, жана Молдобасанов дареги боюнча 225 Баатир берилет. Ал эми Бишкектин Маликов 91 дарегиндеги Мурас турак жай комплексиндеги 476 Баатирдин ачкычын ээлерине тапшырууга даярдалууда. Учурда 5 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөрдүн ичиндеги сантехникалык иштер аяктап, бөлмөлөрдү тазалоо иштери гана калган. Прораб Апыш Турдугулов монолит менен салынган үйлөр 9 балдык жер титирөөгө туруштук берип, Баатирлерге кубаттуулугу жогорку газ жеткирилгенин айтат. Бул мына бүтүп аткан үйлөрүбүз жашоочулар келип эле кирип жашап калган акыбалга чейин бүтүрөт. Баягында черновой деген жок бизде. Бизде ключун алат, кирет, толук бүтөт. Азыркы убакта ичиндеги жумуштары жасалып, сантехникалык буюмдардын баардыгы коюлуп атат. Бул жерде ванналар коюлуп атат, раковиналар коюлуп атат. Азыркы убакта бүтөйүн деп аяктап калган маалы. Мына 18 этаждын баардыгы бүтөйүн деп бүтүп эле калды мынакей.
көрүп тургандай. Ушул эле дарекке 24 кабаттуу 28 турак үй салынат. Анын 24 блок үйүнүн курулушу башталып жүрүп жатса, алардын алгачкысын колдонууга берүү 2026 жылга пландалган. Учурда курулуш иштеринде 800гө жакын жумушчу иштеп, алардын айлык маянасы убагы менен берилип жатканын кошумчалады. Ошол эле учурда мам ипотека салып жаткан үйлөрдүн дарегин, баатирлердин баасын жана салынып жаткан үйдүн курулушу качан бүтөөрүн МИКтин расмий сайты аркылуу билүүгө мүмкүн. Ушунун объект строительства деген жерине киргенде бул жерде мына баалары жазылып турат. Кайсыл жерде жайгашканы, кайсыл жылдары бүтөт. Мисалы Бишкек, улица Кустанайскийде 66.605 сомдон да 1 чарчы метри. Мына азыркы учурда Бишкекте 5 жерде салынып атат. Жана ошондой эле Нарында 2 жерде, мына бааларда жазылып турат. Нарын, Жалал-Абад, Ысык көл, Талас. Ушу тапта мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алуу үчүн өлкө боюнча 45 миңден ашык жаран электрондук кезекте турушат. Ошол эле учурда коомчулукта үйлөр тааныш билиштерге берилүүдө деген аргыл кептер айтылып келет. Бирок мам ипотека үй алуунун кезеги сайтта ачык көрсөтүлгөндүктөн аны өзгөртүү мүмкүн эмес экенин, эгер буга байланыштуу фактылар болсо тиешелүү органдарга кайрылууга чакырат. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Соңку 100 жылда Кыргыздын кыз келиндери аргыл тармакта талыкпай иштеп, эркектер менен эриш аркак эмгектенип, эгемен мамлекетибиздин түптөлүшүндө салымы жогору. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап жатып билдирди. Төрага Кыргызстандагы гендердик теңчиликти камсыздоодо жүргүзүлүп жаткан саясат Европа өлкөлөрүндө жок экенин, бизде жогорку жана жергиликтүү кеңештердеги аялдардын квотасы мыйзамдуу каралганын билдирди. Аял заты аруулуктун, мээримдүүлүктүн символу. Аял деген 3 тамганын ичинде бүт ааламды өзгөрткөн чоң күч жатканын белгилеген парламент жетекчиси аялдарга кам көрүү, алардын үй бүлөдөгү коомдогу оордун аздектөө аракети күчөтүлгөнүн билдирди. Аялдардын күжүрмөн, эмгеги, кайратмандыгы, баатырдыгы мамлекеттин түптөлүп өсүп өнүгүүсүндө салымы чоң. Коомдук ишмерлер, жергиликтүү бийликтеги жетекчилер, ишкерлер, спортчулар, мугалим, дарыгерлер, эл өкүлдөрүнөн тарта мамлекеттин ар кайсы тармагында эмгектенген 100дөн ашык айымдар бул жумада доорду өзгөрткөн аял лидерлиги форумуна чогулушту. Аялдар кыймылынын 100 жылдыгына 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата уюштурулган иш-чарада аялдардын коомдогу оорду өзгөчө экени, кыргыз аялдары ааламды өзгөрткөн күчкө ээ экени белгиленди. Чынар Ахметова доорду өзгөрткөн аял лидерлиги 100 жыл аталышындагы улуттук форумуна алыскы Баткен облусунан келип, форумдун ардактуу мейманы болду. Ахметова Баткен шаардык кеңешинде депутат болуу менен бирге мектепке чейинки билим берүү тармагында долбоорлорду ишке ашырып, билим берүү тармагына аз да болсо өзүнүн салымын кошуп келгенин айтат. Айтымында бүгүнкү күндө аялдар эмгектенбеген бир дагы тармак жок. Андыктан Чынар Ахметова азыркы жаш кыз келиндерге дагы өзүбүздүн турмуштук тажрыйбабыз менен бөлүшүшүбүз керек деп эсептейт. Олуттуу белгилей турган нерсе чечим кабылуу жагында аялдар бүгүнкү күндө аябай укугубуз жакшы. Учурдан пайдаланып айтат элем, бизден кийинки келе жаткан жаш кыздардын, келиндердин мууну биз аларга тарбиябызды берип, өзүбүздүн турмуштук тажрыйбабызды аябай билгенибизди айтып, аларды мындай айтканда өзүнүн келечектеги плеядасын тарбиялашыбыз керек. Ал эми Нарын жергесинен келген Мыскал Байгазиева бир учурларда аялдарга көңүл бурулбай, өз укуктарына ээ боло албай калган кездерде жардамын аябай, алардын укуктарын коргоого өз салым кошкон мыкты айымдардын бири. Айтымында ал Нарында мектептердин биринде 30 жыл мугалим болуп да эмгектенген. Коом өзгөргөндө жерге болгон укуктар бардыгы жеке менчикке өткөн убакта аялдар өз укуктарына ээ боло албай калган учур болгон. Күйөөсү өлүп калса же ажырашып кетсе, үй мүлкүнө ээ боло албай калышкан. Ошондой эле жер реформасы болуп жер бөлүнбөдү эле. Мына ошо жерге да ээ боло албай калышкан. Мына ошондой аялдарга окууларды жүргүзүп, өз укуктарын кантип коргош керек. Ошол Эл Атайын коомдук бирикмеси менен бирге эле мен аялдар
Аксакалдар сотунун мүчөсү, кийин төрайымы да болгом. Азыркы аялдар заманды өзгөрткөн аялдар экенин айткан Телегей Жаркыналиева дагы атайын таластан келип, форумдун ардактуу мейманы болуп отурат. Ал бүгүнкү күндө жаш кыз келиндерге талыкпай билим алууга жана ар кандай тармакта иштеп өзүн өзү өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар экенин айтып, жаштарга кеп кеңешин берди. Азыркы аялдар заманды өзгөртө турган аял болду. Себеби бардык мүмкүнчүлүктөр бизге берилип атат. Мына кыздарыбыз каалаган окуу жайын өтүп атат. Керек болсо чет өлкөдөн билим алып атат. Биз айымдар өзүбүздүн билимибизди жогорулап, ар кандай кызматка ээ болуп атабыз. Илим, маданият, искусство жана Иш чарада аял затын майрамына Утурлай өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан куттуктоону мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов окуп берди. Мамлекет башчынын куттуктоосунда кыргыз аялдары күчтүү, акылман, чыдамкай, мээримдүү болушканы айтылып, жана аял затынын орду эч качан үй менен эле чектелбей, коомду алдыга сүрөгөн чоң күч экени баса белгиленген. Ошол эле учурда президент аялдардын укуктарын коргоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн дагы иштер улантыла берерин айткан. Sizlerin aktivistlerin ilgili, bu bütünde yönetmenin ilgili. Sizlerge bekenden soğuk, büyüklük bakın, ardayıp işini, yoldaşlarımız üzerinde yetiştirdiklerini kağamayın. Sizler bahçeli cılılık, tankorluk sana çınırlık, özgürlük olur. Telefon hakkında Kırgız Respublikası'nın prezidenti Sadır Japarov. Форумда сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу эзелтен кыргыз эли аял затына өзгөчө аяр мамиле кылып келгенин белгиледи. Бекеринен бейиш энелерин таман астында деп айтылбаган чыгар. Анткени аял деген 3 тамганын ичинде ааламды өзгөрткөн чоң күч жатат. Мындан улам төрага соңку 100 жылда кыргыздын кыз келиндери ар кыл тармакта эмгектенип, эркектер менен эриш аркак эгемен мамлекетибизди түптөөгө салым кошконун эске салды. Улуттун учугун улап тим болбой, коомдун өнүгүүсүндө энелердин татыктуу орду, түмөн түйшүгү, баа жеткис эмгеги бар экендигин белгиледи. Аялдарга бир күндү арнап атайын майрам кылуу же форум өткөрүү бул аздык кылат. Анткени энелер ар дайым биздин ар секунд сайын биздин жүрөгүбүздө жана көңүлүбүздө болуш керек. Биз эркектердин милдети ушул бизди төрөп өстүргөн, бизге мээримин төккөн энелерибизге, апаларыбызга, эжелерибизге сөзсүз түрдө күндө күн сайын таазим этип жашашка милдеттүүбүз. Биздикинде гендердик теңчилик керек болсо өнүккөн өлкөлөрдө, ошол Европа өлкөлөрүндө, жада калса Германияда дагы, Францияда дагы, Англияда да жок. Мына бизде парламентте аялдарга ар бир 3-чү орунду квота кылып берип атабыз. Ал бир да өлкөдө жок. Бизге гендерди үйрөткөн мамлекеттердин биринде да жок. Ал эми эмгек министри Равшанбек Сабиров аялдар үй бүлөдө, жумушта, илимде, саясатта, билим берүү жана бизнесте айтор бардык тармакта прогрессти жылдыруучу зор күч экенин айтат. Мындан сырткары ал жыл сайын гендердик теңчиликти камсыз кылуу боюнча демилгелерди илгерилетүү жаатында олуттуу жылыштар болуп жатат дейт. Бүгүн ошол жерде бардык жанагы Кыргыз Республикасында мындай төбөсү көрүнгөн коомдук ишмер аялдарды жалпысынан чогулттук. Бул жерде доорду өзгөрткөн аялдар деген тема болуп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Кыргыз Республикасынын автономиясына 100 жылдык юбилейди да өткөргөнбүз. Албетте ошол алкагында мына 1925 жылда 105 биздин аял затыбыздан катышып, ошондо биринчи ошол конференция болгон экен. Бүгүн мына 100 жыл толуп отур. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев болсо бул жолку форумга өзгөчөлүк киргизилгенин айтты. Мэрдин айтымында борбордон же аймактардан келген деп аял затын бөлбөстөн чогуу бирдей өткөрүүнү чечишкен. Ошол эле учурда Бишкек мэри борбордогу аялдарды колдоо максатында аларды иш менен камсыз кылууга даярдыгын билдирди. Бишкек шаарында бул жылы ушу аял затынын активдүүлүгүн күчөтүү боюнча соцконтракт деген бар болчу да. Эми бүгүн 560тан ашык соцконтракт болгон болсо, басымкы көлөмүн бизде бул аял зат түзөт да. Себептен да жанакындай тигүүчү цех, кафелер, башкаларды иштеткенде ушу биздин аял зат ушу көпчүлүктү түзүп кетет. Биз ар дайым Бишкек шаарында шарттарды түзгөнгө даярбыз.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан айымдары өлкө келечеги болгон жаш муундун мыкты тарбиячысы, үй бүлөнүн куттоочу эле эмес, коомдук саясий абалга да аралашып, мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келе жатат. Ал эми форумга дагы эгемен Кыргызстан тарыхында кала турган саясатта, маданиятта, спорт менен агартуу, коомдук иштерде, бизнесте, айтор баардык тармакта активдүү болгон мыкты айымдар келишти. Алар бир гана коомдо гана зор күч болбой, үй бүлөнүн туткасы, балдарынын мээримдүү энеси, жолдошунун сүйүктүү жары экени талашсыз. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Бул аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.